Буга чейин Батирде балдар менен баш калкалап келген Рыскан Намазбекова жаңгыруп өткөн үйүндө 2 аптадан бери жашап жатат. Ал күйөөсү каза болгон соң Адеп Ахлак кайрымдуулук фондуна кайрылып, ашар жол менен 3 жыл аралыгында бүткөрүлгөнүн айтат. 2015 жылы мен күйөөм каза болуп, ошол жылдан бери Адеп Ахлак фондусуна кайрылуу болгон. 2019 жыл кайрылуу кылып, ошо анча-мынча өз-өзүнө кичине тыйыныбыз бар болчу. Айыл өкмөтү менен акиматтан кайрылып алынган тыйындар бар болчу. Ошолор менен фундамент коюу үйдү баштаганбыз. Элдерден айланса болот. Айыл өкмөт жардам берип атты, акимият жардам берип атты, кирпич заводда жардам берди. Колунан келген элдер да жардам берип атты. Кыргыз элинен айланса болот, баары колунан келген жардамдарды берип атышты, баары. Ошо анан мынтип бүгүн бүтүп кирип 2 жума болуп калды. Аябай сүйүнүчтөбүз, кубанычтабыз. Бир муштумдай биригип колдоо көрсөткөн кайрымдуулук фонд жана демөөрчүлөр үйдүн курулушуна өз көмөктөрүн көрсөтүшкөн. Белгилей кетсек, Жетөгүз районунда Рыскан Намазбекова үйүндө жалгызбой энелерге деп 8-үй курулуп ишке берилди. Фондубуздун алдындагы ишкана, Саруу ишканасы келип, таксилер жааматы келип, Апаловкасын бүт нолдон баштап ошолор жардам беришти да. Андан кийинкисин ашар ыкмасы менен бул кирпич завод Сардар инибиз. Ал ошо толук кандуу кирпичин камыз кылып берди. Аягына дейр. Канча керек болсо ошончонун баардыгын. Андан кийин фондубуздан ушул учурмасын учурдук. Жана башка. Терезелерин, терезе пластик бакыт инибиз салып берди полный. Ашар ыкмалар менен. Көп балалуу үйлөргө ушундай үйлөрдүн 8-үйү. Андан тышкары болгон Жетөгүз районунда кайрымдуулук чоң иштерди жүргүзөт. Россия аркылуу кайрымдуулуктагы бир чоң байланыштар бар. Ошолор менен биздин жарандар менен байланыштар бар. Анан азыркы күндө международный фонддор менен көп иштер жүргүзүп атат. Ысык көл облусундагы балыкчылар жана мергенчилер коому бул үй бүлөнүн бир баласын чет өлкөдө окутуп берүү милдетин алды. Бала жогорку окуу жайында окуп, дипломдун ээси болгонго чейинки чыгымды аталган фонд көтөрмөй болду. Ушул үй бүлөнүн бир уулум же бир кызым Россияда жайгашкан эл аралык окуу жайда толук окуусун көзөмөлгө алып, окуусун бүтүп диплом алганга чейин ошол бир баласын окутуп берели деп атабыз. Бул эми жанагы гуманитардык багытта дегендей. Кайрымдуулук фондко кайрылган адамдар кезек күтүп турган маалы дешет адистер. Каржы булактары табылып калса, жалгызбой жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга мындай үйлөр курулаары күтүлүүдө. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурмамбетов, Сергей Мишенко, Жетөгүз району.